Бүгүн биз орус тилин өз алдынча үйрөнүүгө болобу деген суроого жооп беребиз. Жана ал суроого жооп берерден мурун активдүү сөз байлык жана пассивдүү сөз байлык, сөздүк жаттоо, сөздүктөр жөнүндө түшүнүктү карап көрөлү. Мисалы, словарный запас на русском делится на две части. Допустим, первая часть — это активный словарный запас, вторая часть — это пассивный словарный запас. Теперь на кыргызском. Сөз байлык экиге бөлүнөт: активдүү жана пассивдүү болуп. Активдүү бул күнүмдүк жашоодо биз колдонбогон сөздөр. А пассивдүү бул күнүмдүк жашоодо колдонбойбуз, бирок ал сөздөрдүн переводун, чечмеленишин жана маанисин түшүнөбүз. Так, активный словарный запас — это те слова, которые мы знаем, употребляем каждый день. Пассивный словарный запас — это те слова, которые при встрече мы их знаем их перевод, мы знаем их значение, но мы не используем его в повседневной речи. Так, эми активдүү, пассивдүү словар сөздүк боюнча түшүнүп болгондон кийин бул түшүнүккө кайра келебиз. Орус тилин өз алдынча үйрөнүү үчүн бизге 4 фактор керек. 4 фактор. Бул сүйлөө, биринчиси окуу, сүйлөө, жазуу, угуу. Биринчиси окуу. Окуу бул жаңы маалыматты алуу. Мисалы үчүн китеп окуу, газета окуу или интернеттен бир макаланы окуу. Самое главное, чтобы было на русском, орусча окуу. Биз бир китепти окуп бүткөндөн кийин, мисалы үчүн кичке эле китеп болсо, китепти окуп бүткөндөн кийин бизге 200-300 болгон жаңы сөздөр менен кезигебиз жана жаңы сөздөрдү өзүбүзгө алабыз. Биз ал жаңы сөз менен таанышкандан кийин ал сөз пассивдүү сөздүгүбүзгө барып кошулат. Пассивдүү сөздүгүбүздө ал бир канча убакыт бизди күтүп турат. Эгерде биз аны колдонуп баштасак күнүмдүк жашоодо, ал активдүү словарный запаска айланат жана биздин сөз байлыгыбыз кеңейет, байыйт дегенге. Эгерде биз аны бир жолу китептен карап, бул жаңы сөз мындай турбайбы, или бул перевод мындай турбайбы деген бойдон, эгерде ошону бир таанышкан бойдон аны кайталап же күнүмдүк жашоодо колдонбосок, ал пассивный словарный запаста калат жана бара бир убакыт, бир мүнөт өткөндөн кийин өчүп кетет. То есть биз аны унутабыз болгону менен. Так, окуу бул бир китепти окугандан кийин, ошол жаңы сөздөр менен байланышкандан кийин анын артынан сөзсүз экинчи фактор кетиш керек, бул сүйлөө. Биз бир китепти окуп бүттүк, аябай кызыктуу, өзүбүзгө керектүү тематикадагы, допустим, бизнес или психология или, допустим, менеджмент или еще что-то, допустим, силерге кызыккан бир темада китепти окуп бүткөндөн кийин аны сөзсүз бирөөгө айтып берүү керек. Айтып берүү менен биз жаңы таанышкан сөздөрдү, пассивный словарный запаска түшкөн сөздөрдү активдүүгө айлантабыз жана сөз байлыгыбыз кеңейип, сүйлөө мүмкүнчүлүгүнө түзөбүз. Так, биз бирөөгө айтып берип, укканыбызды, көргөнүбүздү айтып бергенден кийин же айтып бергенге мүмкүнчүлүк жок болгон учурда үчүнчү фактор келет, бул жазуу. Биз окуганыбызды, укканыбызды, көргөнүбүздү кагаз бетине түшүрүү. Бул кагаз бетине түшүрүүдүн жакшы оң тарабы бар, терс тарабы бар. Оң тарабы ал сөздүн жазылуусун эстеп калуу мүмкүнчүлүгү жакшы. Андан кийин дагы бир оң тарабы, силерди эч ким шаштырбайт. Бул батыр акы эмнени айттың дегендей кылып эч ким шаштырбайт. Бирок кемчилиги да ушунда. Биз кагазга түшүргөндө оюбузду шашпастан, оюбузду топтоп түшүрөбүз. Биз ошондой жай жай сүйлөгөнгө, жай оюбузду билдиргенге көнүп калып, анан разговорный күнүмдүк жашоодо бирөө менен сүйлөшүп, маектешүү учурунда оюбузду топтошко көбүрөөк убакыт керек болуп, кемчилиги деле ошондо. Андан кийин бул 4-үнчү факторубуз, бул угуу. Речьти угуу. Это может быть кинодон, программадан, жаңылык айткан жерден же жанагы эле бир угуу деле ошого байланышып калат. Допустим, биз бир сөздү уккандан кийин, ал биз үчүн жаңы болсо, ал сөздү словардан издөө, кароо керек, кайра эле окууга келип калат. Биринчи факторго словардан карап чыгып, жазылуусу кандай, допустим, биз китептен окуган сөздөрдү речьте угуп, кинодон
элдей программада бирөө сүйлөп атканда так деп окуганыбыз менен укканыбызды байланыштырып үйрөнүү керек, байланыштыруу керек. Допустим, бул менен байланыш. Так, мен окуган китептен окуган сөздү, допустим, телевизордон или кинодон учураттым деген сыяктуу. Так, бул дегени бул 4 фактор бири-бири менен тыгыз байланышта. Допустим, окудук, сөзсүз бирөөгө айтып берүү керек, сүйлөө керек, же жазуу керек, сүйлөө мүмкүнчүлүгү жок болсо. Андан кийин эле ошол орусча речьте, русскую речь надо слушать, угуш керек, допустим. Кайра эле байланышы. 4 фактор, эгерде бирөөсү жок болсо, анда өз алдынча үйрөнүү татаал болуп калат. Эгерде 4 факторду бирдей колдонгондо, анда өз алдынча үйрөнүү мүмкүнчүлүгү бар. Бирок негизги эреже бул үзгүлтүксүздүк. Допустим, бир айдай окуп, анан сүйлөшүп, жазып, эме кылып, анан тыштап койгон менен орус тилин үйрөнүп кетүү бул өтө кыйын. Деги эле орус тилин бир айда үйрөнүп кетүүгө болот же үйрөнүп кеттим дегендерге ишенгенден мен аябай алыстамын. Себеби бул тилди үйрөнүү бул сыйкыр эмес на самом деле. Но кээ бирлер бар, эми тил үйрөнүүгө аябай жөндөмү барлар, алар бат үйрөнөт. Бирок анчалык деги бир айда дегенден мен алысмын. Так, жана ушул видеолордун астында комментарийлерден окуп көрсөм, допустим, бир текстти кыргызча, орусчасын окуп бериңиз, жана кинолорду кыргызчага которуңуз деген сунуштар түшүп жатат. Эгерде аракет кылып көрөбүз, ойлонуштуруп көрөбүз, конечно. Эгерде ушул сыяктуу сунуштарыңыздар бар болсо, комментарий калтырыңыздар. Негизи өз алдынча үйрөнүүгө келсек, допустим, бир курска жазылуу менен кошумча үйдөн 4 факторду ишке ашырса, ошондо аябай кыска убакытта прям орус тилин сонун деңгээлде өздөштүрүп кетүү мүмкүнчүлүгү бар. Бул 4 факторду өз алдынча үйрөнгөнгө да болот. Жана бир жерге барып университеттен окуп атканда бул бардык эле тилге тиешелүү. Болгон эле орус тили эмес, допустим, английский, корейский тилдер. Ушул 4 факторду унутпасаңар, орус тилди үйрөнүү же башка бир деги чет тилди үйрөнүү кыйла жеңилдейт. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Я грею счастье внутри, смотри, оно с тобою связано. Глаза мои завязаны, но я все